Биринчи эмне кылыш керек? Мына биринчи өкмөттүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштеп жаткан компанияларга аларга шарт түзүш керек. Кайсы жерде аткаруу бийлик иштеп жаткан тиешелүү мамлекет органдары жана жергиликтүү бийлик туура саясат жүргүзүп, түшүндүү иштен жүргүзсө, эл түшүнүп атат. Элге ачык айкын айтып берсе, бул эмдеген компания эмне иш кылып берет, эмне жасап берет, кандай иштейт деп айтып берсе, эл колдоп атат. Кайсы жерде бүдөмүк болсо, талаш тарыш болсо, ошол жерде мына талаштар чыгып атат. Ошон үчүн бул маселеге катуу көңүл буруш керек. Андан кийин террористтик уюштургандарга жол бербөө боюнча укук органдарда бул боюнча катыш алып барышыңар керек. Ансыз болбойт. Мына кече ушуга чейин жеттик, Тоокенди пайдаланып, коңшу мамлекеттер менен биздин мамлекетти карама-каршы кылган аракеттер болду. Аракет ачык айтып атышты. Саясий провокаторлор чыгып алып туруп, өзү санын билбейт, 60 000 кыргыздын кыздары турмушка чыккан дегенге чейин туура эмес маалыматты берип атышпады. Мына азыр айтып кеттим, 18 000 ашык адам иштеп атат Тоокенде. 12 миллиардка сомго жакын салык төлөп атат. Ушуну көбөйтүүнүн үстүндө иштейли да. Эгер инвестиция келбесе, миграцияда бакырабыз. Мына ошол эле провокаторлор бакырат, сырттан 8 000 мигрант киши адамдар жүрөт деп. Ошол эле келимизде ошол иштеп аткан инвесторго каршы саясат жүргүзүп атышат. Ал сырттан инвестор алып келбесек, аны кайдан жумуш ордуна түзөбүз? Кайдан инвестор алып келип экономиканы көтөрбөсөк, айлыкты көтөрөбүз, мугалим менен врачтардыкын? Кайдан көтөрөбүз? Ошо провокаторлор береби? Каражатын бербейт алар. Алар только 20 жылдан бери саясатты чүйлөп жүргөн провокаторлор кээ-бири. Дагы ушундайга чейин барып атышат, Шанхай кызматташтык уюмунун мына бизде болот. Биз төрагалык кылабыз азыр. Бишкекте өтөт. Ал жерде абдан чоң маселелер чечилет. Чоң маселелер. 12 мамлекет келет. Миллиарддаган өлкөнү башкарган, экономика 2-нчи орунда турган, 6-нчы орунда турган державанын жетекчилери келет. Алар менен бул жерде 2 күн болушат. Кээ бирлер мамлекеттик визит менен келет, 2 чоң мамлекеттин жетекчилери. Алар менен бул жерде сүйлөшүп көп маселе чечилет. Көп жылдан бери чечилбей жүргөн маселе сүйлөшүүлөр болот. 2 тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Мына ушуга дагы өтпөсүн деп аракет болуп атпайбы? Мына азыр Шанхай кызматташтык уюмдун ар тармактан жетекчилери келип атат. Жакында мына Коопсуздук кеңешинин секретарлары келет. Бүт министрлер келип атат. Ал жерде сүйлөшүүлөр көп маселе чечилип атат. Биздикилер барып атат ал жака. Анан ушундай мезгилде мындай алган туура эмес да. Мына кээ бир Кытай республика айтат, бул экинчи экономика дүйнө жүзүндөгү. Бул технологияны Кытайдан, инвестицияны коңшу биз эмес, Африка тартып атат, Африка өлкөлөрү. Чоң ишканалар куруп атышат. 1000 километр алыс тургандар. А биз жаныбызда Кызыл Суу Кыргыз автоном областы бар. Кытайда биз менен чектеш. Ошол менен мамиле түзсөк дагы келет инвестиция. Мына алар айтып атат, кыргыз туугандарда эмне болуп атасыңар деп, биздин жашоо жакшы эле деп. Аяктан бакырып атасыңар дейт. Мына бизде жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы коңшу деген сөз бар. Ата-бабадан бекер алган эмес бул сөз. Биз ошол технологиялар дүйнөсү колдонуп аткан. Ошо инвестицияны алып келип иштетишибиз керек. Провокация кылгандарга, аларга жол бербейбиз. Элди ачкырам, бардыгын ачкырам, ага жол бербегиле. Биздин ниетибиз ак, ниетибиз таза. Биз кантип эле мамлекетибизди башка бирге тебелеп тепсетип карап туралы. Иштеп атат мамлекет органдар. Күнүгө иштеп атабыз, көзөмөлдөп атабыз. Маселе ал коңшу мамлекет эмес, маселе бизден коррупциялашкан Кыргызстан ичиндеги тойбогон байлыкка наркы дүйнөгө көтөрүп кетем деген акмактардын эсебинен мына мамиле ушундай болуп атат. Алар кредитти, грантты берип атышат, каалашынча, сурашча берип атышат. А бирок ошону кандай пайдаланып атат? Маселе бизде да, бизде. Өзүбүздө болуп атпайбы? Бир дагы эмес, башка мамлекеттерден келип атат азыр мына. Россиядан көбөйүп атат азыр, 3 эсе көбөйдү. Туркиядан азыр инвестиция 80% көбөйдү. Биз аларды коргошубуз керек. Мына чүйгө абдан жакшы ишкана келип атат, Жалал-Абадка кетип атат, Ош жака кетип атышат. Ал жумуш орунда. Ошол жерге курса, салса, аягер ошо 1000 деген киши иштесе, айлыгын берсе,
Ошодан салык төлөсө мамлекетке эмнеси жаман? Ал көтөрүп кетет да. Биздин жер, эл, биз калабыз да ушул жерде, биз жердебиз да. Ушуну түшүнүш керек. Экинчи мына кумтор боюнча дагы ар кандай маселе болуп атат. Кумтор боюнча мен да айтышым керек дагы. Мен мына 95 депутат болуп келгенден бери көтөрүлүп атат. Легендарлык парламент кеткен. Азыр эми 3600 иштейт. Буга чейин келишимдер түзүлгөн. Азыр ошо келишимди жакшыртуу боюнча мына өкмөткө иштеп атат өкмөт дагы. Эми аны тездетиш керек. Аны тездетиш керек. Кумтор боюнча дагы кумторда иштеш керек. 8 миллиард 700 миллион сом берет. Мына берди 18-жыл. 3600 адам иштейт ал жерде. Бирок буларды дагы булар менен иштеш керек. Жана келишимди тездетиш керек кийинде кошумча. Экология боюнча. Мына азыр 13 алтын кен кумтор 8 миллиард 700 берип атат. А калган бардык алтын кен иштетип аткан эми баштап атышат. 3,5 миллиардын тегерегинде берет. Ошон үчүн биз келген инвесторлорду бейиш кылабыз деп кайра тетир кылып атпайбыз мыйзам менен. Инвесторлорду коргогон үйрөнүш керек. Инвесторлорду сыйлаган үйрөнүш керек. Мына өзүңөр алып көрсөңөр, алып көрөлөчү ар бириң өзүңөр. Акчаң болсо, бир жерде инвестор айдап чыгып атса, бирөөң барып саласың акчаңды алып барып. 100 миллион доллар эмес, 100 сом алып барып салбайсыңар. Салбайт эч ким. Жакшы инвесторду, туура инвесторлорду алып сата алат эмес. Дүйнөдөгү өзүнүн кадыр баркы бар инвесторлорду биз коргошубуз керек. Коргоп, аларга шарт түзүш керек. Мына жана Терексай 100 миллион доллар, 7 миллиард пайызда инвестиция кылам деп атат. Аны ким кылат? Токенге. Ошол салык менен көтөрүлөбүз да, көтөрүлүп кетебиз. Биздин негизги милдет мына отурасыңар, ушуга тиешелүү мамлекет органдар, акимдер отурат, губернаторлор келди. Тиешелүү министрлер, ведомство отурасыңар. Бул тармак таза тармак айланыш керек. Таза, ачык тармак айланыш керек. Токен тармагы Кыргызстанда келгендер ачык айкын, таза иштетилген тармакташ керек. 41ден лицензия алып алып, биздин кен байлык алып саталардын кен байлыгы болбош керек. Ошого тездетип мына өзгөртүүлөр кириш керек. Анан укук коргоо органдар боюнча айрыкча органда мыйзамсыз казып аткан бүт кен байлыктарды ага бөгөт коюш керек. Бардыгын билесиңер, өзүңөр чогулсуңар, тийбейсиңер. Жергиликтүү иштеп аткан милицияңдагы, ГКМдагы, прокуроруңдагы, финполицияң бардыгы билет. Муну айтып атышпайбы? Бардыгы билет, бирок тийбейсиңер. Чыныгы иштеп аткан, мамлекетке салык төлөп аткан, элге жумуш орнун берип аткан компанияларды алып барып коргогула. Алардын арасында жөн эле провокаторлорду, башаламалык салып аткандар боюнча алар боюнча чара көрүш керек да. Ага мыйзам бар да. Биздин мамлекетте мыйзам иштеш керек да, урматтуу органдар, урматтуу ген прокурор. Мыйзам иштеш керек да. Уюшкан кылмыш топтордун токен тармагына киришкенин токтотуш керек. Мына кара кечени угуп атам, көп нерсени угуп атам. Бардыгын билесиңер. Бүт бардыгын билесиңер. Анан жанакы 100 козгогон иш боюнча 100ге жакын иш козголду токен тармагы боюнча. Анын баарын тең анализ кылгыла. Анын эмне үчүн токтогон, эмне үчүн жаап койгон. Анализ кылгыла баарын тең. Анан укук коргоо органы жаап берсеңер ишти, кое берсеңер, токен тармагы кандай таза болот, кандай ачык болот. Жанакындай схемчиштер, коррупционерлер акча менен сатып алып бардыңар тең. Ана токен тармагын бир топ адамдар кызыкчылыгында иштеткен шарткап келген укук органдар. Эгерде силер турсаңар жакшы, туура турсаңар, мыйзамды сактап, мыйзамды катуу кармасаңар, эч ким эч жака бара албайт. Өзүң аралашпасаңар, өзүң аралашып анан кийин шерменде болуп атпайсыңар. Буга бөгөт коюш керек. Бардыгына тең бирден мамиле болуш керек. Айрыкча Мухат Казыкевич, ошол комитеттин жер казынасы пайдалануш жетекчилерин, стат секретарын, орун басарын, управление отдела адиске уборщица сезилдеп чыккыла. Мына 5 ой камалды, азырда 4-чү келип атат, азырда келип алып 4 айдан бери иштеп атат, жакшы сунушун бере албайт. Значит, ал жерде адистер жакшы эмес да. Ушуга чейин жетип калып мен угуп атам, компаниялар отчет тапшырбайт экен ал жерде. Ошол жерде отурган адистер акчасын алат экен дагы, отчет жазып тапшырып коет экен. Эмне деген мамлекеттик бийлик ал? Менчик компаниянын ордуна отчет жазып отурса, анан ошол мамлекеттин
элдин кызыкчылыгын коргой ошол адистер, ошол жетекчилер. Коргобойт аны баары тең. Ал ошол жердеги отурган компаниянын өкүлдөрү. Алар айлык алат ошондо иштейт. Сонда турайтты Кожобек Жайшыбекович. Бирок алат кумтордон бир алтын кен алат дейт. Алат. Ана кантип мамлекет кызыкчылыгын коргойт. Ошонун баарын анализ кылыш керек. Анализ кылыш керек. Мына азыр ошонун жигиттерин мына көрдүңөр. Эгерде айтса Жилалиевке алда токтотот эле да жакшы адистер болсо. 3төн 2си кетиптир. 441 мына лицензия. Ошол 10% бир киши көрүп коюшкан. Бул анализге да барын тең. Анан экологиялык маселе боюнча дагы буга дагы көңүл буруш керек. Бирок муну да саясат кылбаш керек. Кээде бул экологияны чыныгы экологдор баа бериш керек. Кээде жерлерде өзүнчө экологдор чыгып алат саясатташырган. Алар менен түшүндүү иштен жүргүзүп, экологияны сактаганда үйрөнгүлө. Экология коопсуздугун сакташ керек, аны камсыздаш керек. Өткөндө жакшы маселе коюлган, 100 дарак көчөт отургузуу боюнча. Бунун эми кандай жол менен отургузат? Кандай кылат? Акчасын берип, ишкана түзөбү, жана айтып кетпедиби? Рекультивация боюнча ишкана түзүш керек деп. Ошондо чечиш керек. Ошону лицензиялык шарттарга киргизиш керек. Баштан баштап ошого акча отуруш керек. Казгандан ошону мен бүткөндөн кийин кылам дебестен, бүткөн жерин жасай бериш керек бир четтен. Ошону эл ишене баштайт. Ошо кыйылган дарактардын ордуна дарактар отурганга. Мындан тышкары мына бардык мамлекеттерде иштетүүгө берилген кендерде мамлекеттин үлүшү болот, үлүштөрү бар. А бизде бүт эле эриштип келип өз үлүшүн алып атпайбы? Мына 41ден менчик кылып алып. Мамлекеттин үлүшүн ошону киргизиш боюнча мында мыйзам караш керек. Карабасаңар болбойт. Мамлекеттин үлүшү болуш керек. Үлүш болгон деген ал элдин үлүшү болот. Ошону жергиликтүү бийликке берсе, алар чоң эл менен аны иштете берет. Зато дивидендтерин төлөй берет. Жергиликтүү бийлик дагы тоо кендеги болгон байлык иштеткенге жергиликтүү эл дагы кызыктар боло тургандай шарт түзүш керек. Алар кызыктар болуш керек. Четтетпей. Ошондой мыйзамдар кабыл алып, ошондой жанакыл тоо кен тармагын иштей турган келген компанияларга ошондой шарттарды коюш керек. Анан мына жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү отурасыңар, тоо кенден түшкөн мына жергиликтүү бийликке да түшүп атат да, саткалга түшүп атат, айрыкча тоолор райондорго түшүп атат. Жакшы өзгөрүүлөр бар. Мен былтыр барганда, Чаткалга барганда абдан жолдор салынып, бала бакчалар салынып, больницалар салынып атат. Ошол жерде көпүрөлөр салынып атат, жолдор асфальттанып атат. Эл биле социалдык объектте карабастан бул да мүмкүнчүлүк болуп турганда кайра иштетүүнү жайын койгула. Ошол элге кайра пайда келе турган ишканаларды кургула. Жумуш орун боло турган, ошол айлык төлөй турган, кайра бюджетке акча келе турган ишканаларды түзгөндү үйрөнгүлө. Ошо фонддогу акчаны саламжалдоо, анан пайда келе тургандай болуп, жергиликтүү бюджетке акча келе турган, республика бюджетке каражат келе турган ишканаларды салган үйрөнгүлө. Бир эле аймакта өнүктүрүү дегенде мамлекет карап отурбастан, Россия Кыргыз фонду берет, Айыл банк берет, же СК банк берет, же дагы бирөө келип салып берет дебегиле. Айрыкча ошол түшүп аткан каражат түшүп аткан жерлер ошолдон каражатты бөлүп иш жумуш орун түзгүлө. Анан 7-чи жана жакшы айтылды, билим берүү министрлиги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте тоо кен казуу иштеп аткан тармагы боюнча кадрларды даярдоону колго алыш керек. Бул эң керектүү нерсе бул. Мына көрүп атасыздар, нефти, газы бар өлкөлөрдө эң мыкты институт, университеттер бар, мыкты кадрлар даярдайт. Ошол кадрлары, ошол мамлекетте болгон ресурстардын баарын ошолор пайдаланып, ошолор иштетип атат. Аларга билесиңер, дүйнө жүзүндө абдан суроо абдан чоң болуп атат азыр. Биз дагы улуттук кызыкчылыкты коргош үчүн, байлыкты саламжалап пайдаланыш үчүн кадрларды даярдай башташ керек, адистерди даярдаш керек. Грантовый орундарды бериш керек. Мына Россияда, Казакстанда билесиңер, аларда даярдаган специалисттер чет өлкөдө иштеп атат. Мына бизде Союзда даярдаган специалисттер, адистер азырында сыртта иштеп атпайбы? Беш тоо кенде иштеп атышат. Ошон үчүн мектепти бүткөндөн баштап айрыкча алыскы бийик тоолор районунда окугу. Кен байлыктар бар. Жанакыл бүт ресурстар иштетип аткан жерлерден кадрлар даярдаганга буга жакшы көңүл бургула. Биз жаңы технологияда үйрөнгөн, мамлекетке күйгөн
кесипкөй кадрлар даярдап алсак, иштермандар даярдап алсак, мына ошолор бизге жаңы технологияны алып келет, жаңы дем алып келет. Биздин бул улуттук кызыкчылыктардын бири бул дагы. Анан 8-нчи биз атамекендик бизнесмендерге дагы шарт түзүш керек. Бизге келген компанияларга, өндүрүүчүлөргө айтыш керек. Бизде өндүрүлүп аткан кандай продукция болбосун, алар сыртынан алып келбей, бизден сатып алыш керек. Сатып алыш керек. Мына буну дагы ошо лицензиялык шарттарга кириш керек бардын тең. Тамак ашты сыртынан алып келбеш керек. Тамак аш бизде бар, бизден аласың деп. Бизде өндүрүлгөн курулуш материалдар бар. Аны сыртынан алып келбей, бизден аласың деген шарттарды коюш керек бардын тең. Biz özümüzdeki içki öndürüşü dağı uşun esebini öndürüş gerek. Buga kança milyard degen karajatlar жұмсалат. Ошо курулуштарга. Ошонун баардыгын тең Жолдош Осмонбетов баардык ошол жанакы немеге киргизиш керек барды. Киргизип, аларды дагы биздин экономика иштеш керек. Таш кете бербестен бардыгын. Эми бүгүнкү кабыл алган мына чечим бул жакшы чечим окудуңуздар да. Окудуңуздар. Бұл біздің улуусуздукту коргоо үчүн ишке аша турган чечим. Бирок дагы айтып кетем, мен азыр энергетика жана жер казынасы пайдалануу чөйрөсүндө иштеген биздин комитеттин иши вообще канааттанбалысыз деп айтыш керек. Вообще канааттанбадым мен бүгүн дагы. Мен дагы мурун минут үчкө балачу элем. Азыр нөлгө баладым жетекчилеп чыгып сүйлөгөндөн кийин. Нөл. Бу жердеки специалист эместер адис эместер айтып атышат отуруп, саясатчылар окутуп атат кандай кылыш керек экенин. Анан баарын тең карап чыгыш керек булардын. Карап чыгып 4 ай иштеп тур, мына кыска убакыт буга дагы берип буларды антпесек болбойт. Андай талап койсок, муну мыйзамдарды тезге өзгөртүп, токтом тезирээк кабыл алып, мына чечимди тезирээк кабыл албасаңар, ишке ашырбасаңар, анда оор болот. Анан экинчи маселе. Экотех инспекция дагы мына. Бул дагы эң коррупциялык орган болуп, силерге да келебиз. Экотех инспекция. Ишинде билем мен азыр, текшер анализ кылдырып атам азыр. Ушундай кадрлар бар. Ошол жерде турбай турган кадрлар бар. Экотех инспекцияда. Ал экотех инспекция бул жөнүндө саясий орган болуп калды. Мамлекет кызыкчылыгына иштебей эле схеманы түзүп алып, ошол жердеги иштегендердин гана инспекциясы болуп калды. Буларды дагы биз карап чыгыш керек. Карабасаңар болбойт экотех инспекциясында. Мына бүгүн ачык айтылды. 1600 текшерүүдөн бир жыйынтык жок. Жыйынтык болуш керек да. Анда урматтуу кеңештин мүчөлөрү бул маселе абдан кылдат менен иштей турган маселе. Биз биринчи бул жерде инвесторлорго шарт түзүп, анан жакшы кылабыз деп жаман кылып албайлы, инвесторлорду качырып албайлы, алардын кызыкчылыгын ойлоп, аларды дагы иштей турган кылып, шарт түзүп, эл менен чогуу бирге иштей тургандай шарт түзүш керек. Бул токен тармакта 85%га чейин жергиликтүү калк иштеш керек. Келечекте 90га чыгарыш керек муну. Азыр 85% деп ошо кыска мөөнө жеткизип, 90 ушуну киргизип коелу. Ошондой келишим түзгөндө ошондой шарт киргизиш керек.